Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2 мартта Нур-Султан шаарындагы Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин музейине барды. Мамлекет башчысына музейдин ачылышы жана анын экспонаттары туурасында музей кызматкерлери кеңири маалымат беришти. Нурсултан Назарбаевдин өмүр жолуна арналган музей 2020-жылы 1-октябрда ачылган. Аянты 40 000 чарчы метрди түзгөн бул музейде Казакстандын туңгуч президентинин жеке коллекциясынан алынган уникалдуу буюмдар жана Казакстан мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүн баяндаган экспонаттар сакталган. Музейде ошондой эле Нурсултан Назарбаевка Кыргызстандан тапшырылган бир нече белектер да орун алган. Президент Садыр Жапаров музей фондунун байлыгын жана ар түрдүүлүгүн белгилеп, кызматкерлерге кызыктуу экскурсия уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчысы 7 өзгөчө көргөзмө залдан турган музейди көрүп чыккан соң музейдин электрондук китебине каалоо тилектерин жазып калтырды. Ошондой эле Садыр Жапаров Казакстан парламентинин Мажилис төрагасы Нурлан Нигматуллин менен жолугушту. Казакстан Республикасынын парламентинин Мажилис төрагасы Нурлан Нигматуллин менен мамлекеттер аралык, анын ичинде эки өлкөнүн парламенттеринин деңгээлиндеги мамилелерди активдештирүү боюнча пикир алмашуу болду. Казакстан парламентинин Мажилис төрагасы Нурлан Нигматуллин Садыр Жапаровдун мамлекеттик иш сапары өзгөчө учурда Кыргызстан менен Казакстандын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгында өтүп жатканын белгиледи. Бул жылдар аралыгында эки өлкөнүн эли жанаша жашап, жаш мамлекеттердин жолундагы бардык кыйынчылыктарды жеңип чыгышканын, буга кылымдарды карткан достук жана ынак коңшулук мамилелер себеп болгонун канааттануу менен баса белгиледи. Нурлан Нигматуллин Кыргызстан Казакстандын бул чөлкөмүндөгү негизги өнөктөшү экендигин кошумчалады. Казакстан Кыргыз эли менен салттуу боордоштук мамилелерди өнүктүрүү багытын уланта берерин, эки тараптуу кызматташууну жана өнөктөштүктү мындан да ары кеңейтип тереңдетүү ниетинде экенин өзгөчө белгиледи. Өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай саясий келишпестиктер жок. Эки тараптуу мамилелер ыраттуу өнүгүүдө. Мында Кыргызстан менен өз ара алакалардын өзгөчө маанисин ар дайым баса белгилеп келген Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин эмгеги зор. Өлкө президенти Касым-Жомарт Токаев дагы эки тараптуу кызматташууну тереңдетүүгө өзгөчө маани берет деп баса белгиледи Нурлан Нигматуллин. Жолугушуунун соңунда Нурлан Нигматуллин чакан экскурсия кылып, Мажилистин имаратын толук көрсөтүп чыкты.